Зайтун майынын пайдасын билесизби? Зайтун майын табигый дары катары эсептесек болот. Себеби ал жүрөк оорусунун, инфаркттын, инсульттун алдын алууга жардам берет. Көп майларда эле зайтун майынын курамында холестерин жок жана анын өлчөмүн кандан азайтат. Бул майдын пайдалуу жактары абдан көп. Ичеги карынга, өткө, боорго, ашказандагы жана 12 эли ичегидеги жарааттардын айыгуусуна жардам берет. Зайтун майын геморрой оорусунда колдонууну дарыгерлер сунушташат. Зайтун майы тазалоочу касиетке, аны дайыма колдонуп туруу өттөгү жана башка жерлердеги пайда болгон майда таштардан арылтат. Ич катуу ооруганда зайтун майын кандай колдонуш керектигин айтып беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүз. Биринчи, жашартуучу касиети. Бул майдын курамындагы Е витамини жана антиоксиданттарга өтө бай болгондуктан жашартуучу касиетке ээ. Аны дары жана косметикалык каражат катары туура колдонгондо адамдын жүзүндөгү буручтар жазылып, сыйдам, чың, чоюлчак, жаш болуп калат. Бул касиет беттин көп убакытка чейин жаш жана чоюлчак болушуна кам көрөт. Ошондуктан бул май балдар, улгайган адамдар, аялдар жана жаштыгын узарткысы келген каалоочулар үчүн сунушталат. Экинчи, кургак тери. Териси кургап кыйналгандар үчүн зайтун майы жакшы жардамын көрсөтөт. Анткени анын курамындагы кургак териге пайдалуу Е витамини нымдуулугун жоготуп жиберген клеткаларды азыктандырып, жумшартып, кургак териге пайдалуу керек азыктарды берип турат. Үчүнчү, диеталык азык. Зайтун майында адамга керек баардык витаминдер, микроэлементтер жана керектүү азыктар бар болгондуктан адамдын организми аны сүйөт. Жаныбарлардын майларынан айырмаланып, адамдарга бир топ эле пайда алып келет. Айта турган болсок, атеросклерозду, жүрөк жана муун ооруларын, холестериндин организмден чыгышын, тамак сиңирүү органдарын дарылоодо, сөөктөрдү чыңдоодо пайдалуу. Зайтун майынын курамына кирген пайдалуу кислоталар организмге керек. Ал эми көп өлчөмдөгү алиин кислоталарынын жардамы менен адамдын организминдеги ашыкча майларды иштеп чыкса болот. Ошондуктан зайтун майын диеталык азыктардын катарына киргизебиз. Төртүнчү, ооруну басаңдатат. Бул май иммундарды жөнгө салуучу касиетке. Майдын атеросклерозго каршы касиети анын курамында биологиялык активдүү заттар бар экенин түшүндүрөт. Ооруну басаңдатуучу жана суукка каршы таасирди берет. Курамындагы башка пайдалуу кислоталар организмден холестеринди мыкты чыгарат жана башка өсүмдүк майларына караганда бир топ пайдалуу. Артериалдык кан басымды, ошондой эле ар кандай жараларды айыктырат. Бешинчи, ич катууда. Эгер ичиңиз катып кыйналсаңыз, чийки жумуртканын сарысын жана 3-4 чай кашыгы менен зайтун майын 1 стакан жылуу сууга кошуп аралаштырабыз. Бул тазалоочу каражат клизма үчүн колдонулат. Ошондой эле ал эс алдыруучу каражат катары да колдонулгандыктан аны дайыма эртең мененкисин 1 аш кашыктан ачкарын ичиш керек. Андыктан бир аз лимондун ширеси кошулган 1 стакан жылуу сууну ичип койсоңуз, ден соолугуңуздун чың болушуна салым кошкон болосуз. Алтынчы, чачка кам көрүүдө зайтун майынын пайдасы. Жарым пиала балга 1 пиала зайтун майынын 4/1 бөлүгүн кошуп, эгер чачыңыз майлуу болсо, анда 2 кашык зайтун майын гана сүйкөңүз. Маска жасайсыз. Чачка сүйкөгөндөн кийин дароо баш кийимди кийип, үстүнөн сүлгүнү ороп, 20-30 мүнөткө коюш керек. Эгер бал жок болсо, масканы жалаң зайтун майынан эле жасай берсе болот. Чач кургап, өңүн жоготуп, кагач болуп кеткенде жакшы таасирин берет. Чачтын учтары гүлдөп кеткенде, зайтун майын чачтын тамырларына тийгизбей дарылаш керек. Ал үчүн 2 кашык зайтун майын жылытып, ага 1 аш кашык уксус, 1 жумуртка кошуп алсак, маска даяр болот. Бул масканы чачтын учтарына сүйкөп 30 мүнөт коебуз. Зайтун майы аркылуу чачты жалтыратуу. 1 жумуртканын сарысын, 1 аш кашык зайтун майын, 2 аш кашык лимон ширесин, 6 литр пиваны аралаштырып, аны менен чачты жуйсуз. Эгер чач алсыз, ичке, кургак болсо, 70 грамм зайтун майы, 150 грамм ром кошуп, аралашманы түнү бою чачка коюп, эртең менен жылуу суу менен жууп коюш керек. Аягына чыксаңыз, демек сизге кызык болду деп ишенебиз. Сиздин ашканада зайтун майы барбы? Ашканада эле эмес, көп жерде колдонсо болот экенин билип алдык. Андыктан үйүңүздө зайтун майы жок болсо, аны сатып алууга шашылыңыз. Жана ден соолугуңузду жакшы караңыз. Сизге видео жакты деп ишенебиз. Жакса лайк басып, каналга катталганды унутпаңыз.